Бүгүн 4-майда саат 15:00 чамасында Ат башы районунда жол транспорт кырсыгынын кесепетинен 10 адам жаракат алды. Ички иштер министрдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдиргендей, Бишкек-Нарын Торугарт жолунун 383-чакырымында Ат башы айылына жетпей Subaru Outback үлгүсүндөгү унаа мөндүр жаагандыктан улам башкаруусун жоготуп, оодарылып кеткен. Аны 30 жаштагы айдоочу башкарып бара жаткан. Кырсыктын кесепетинен унаанын 10 жүргүнчүсү, 5 жаш балдар медициналык мекемелерге кайрылган. Алардын ичинен 2 оор жаракат алган. Жол кырсык боюнча топтолгон материалдар Ат башы райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилет. Учурда окуя болгон жерде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жана ыкчам иш тобу иш алып барууда. Маалымат Турмуш KG сайтынан алынды.